Салам алейкум, урматтуу туугандар. Көчөнүн Дордойго барып, бир баламды даярдадым мектепкечи. Бир балага эле минимально бир көйнөк, бир шым, бир бут кийим алганда эле 4000 сом кетти. Эми чоңураак балдар чоңоюп калды. Балам 20 чыгып, кызым 19 чыгат. Аларды уже даярдаган мөөнөттөн өтүп калды да. Бирок эптеп ошо 4000-5000 кетсе да канцеляриясы бар да, дагы бир 2 миң кетет да. Эми 6000 кетсин деп коелу. Аябай экономдосо 5000ден кетсин. Кээ бир үй бүлөлөрдө 3 баладан бар, 4 баладан бар. Эптеп кийимин даярдап, эми мектепке барса, азыр мектептен баштайсыңар да. Шкаф алабыз, анан охранникке төлөш керек, анан уборщицага төлөш керек. Анан кийин могу канцелярияга төлөш керек, анан мыламойкага төлөш керек деп баштайсыңар да. Кыйнап баштайсыңар. Мен государственный бюджетти көрдүм 22-жылгачы. Образование системага 62 миллиард бөлүнөт экен да. Ошол акчаларды туура колдонсоңор, ал болсо мугалимдердин айлыгына да кенен жетет. Мектептин обеспечениясына да кенен жетет да, ачык айтканда. Анан директорлор, көп эле директорлорго мен кайрылат элем. Жөө жүргөн директор көрө элекмин. Бер жагы эле нормальный машина айдайсыңар да. Мугалимдерди кыйнабагыла, ата-энелерди да кыйнабагыла да. Ал өзүнчө эме болуп калган, мындай айтканда, өзүнчө родительский жана комитет деп, анан кийин момчадан чогултабыз, тигинчиден чогултабыз деп, анан кийин жанагында доолуу адамдар чогулуп алат, анан кийин башка ата-энелерди кыйнайт, анан кийин акча алып кел, анан ар бир китепке 300 сомдон алып кел депчи. Мындай айтканда, элдин азыр акыбалы андай эмес. Жок дегенде эптеп балдарыбызды даярдап атабыз. Эми мектептер бизди террор кылып, ата-энелерди кыйнабагыла суранычы.